Башкы прокуратура мамлекетке ири өлчөмдөгү материалдык чыгым алып келүү фактысы боюнча Бажы кызматынын кызматкерлерине карата кылмыш ишин козгоду. Бул тууралуу аталган мекемеден билдиришти. Маалым болгондо 2014-жылы Бажы кызматынын мурунку төрагасынын буйругунун негизинде бажы органдарынын кызматкерлерине премия катары жылдын экинчи жарымы үчүн 3.303.964 сом мыйзамсыз төлөнүп берилген. Учурда кылмыш ишин мындан ары иликтөө үчүн улуттук коопсуздук кызматынын тергөө башкармалыгына өткөрүлүп берилди. Эске салсак 2014-жылы Бажы кызматынын адам кулжунун сокчет этип келген. 12-июл күнү Ысык көл районундагы катуу жаандан улам Чоктал айылындагы мүрзөөнү, Тамчы айылындагы 10 үйдүн короосун жана аэропорттун учак конуучу жолунун 200 метр четин сел каптады. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлигинен билдиришти. Маалыматка караганда жаан саат 19:00 чамасына жааган. Анын кесепетинен колоттордон келген суулар каналга батпай калган. Ошол эле күнү өзгөчө кырдаалдар министрлигинен 30 куткаруучу тартылып, каналдын жээктери бекемделип, суу каптоо коркунучу жоюлду. Өзбекстандын Борбору Ташкент шаардык кеңеши көчөлөрдүн бирине улуу жазуучу Чыңгыз Айтматовдун ысымын ыйгаруу тууралуу чечим кабыл алды. Аталган тиешелүү токтомго Өзбекстан президенти Шавкат Мирзиёев кол койду. Белгилей кетсек, Өзбекстанда Чыңгыз Айтматов 1995-жылы достук, 1998-жылы бийик кызматтар үчүн ордендери менен сыйланган. Буга чейин Өзбек президенти Айтматовдун 90 жылдыгын белгилөөнү тапшырып, анын алкагында илимий, маданий жана адабий иштер өткөрүлүп жаткан.